Рыскелди Момбеков менен Эмил Каптагаев чашташып кете жаздадыбы. Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Аслан Сартбаев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен Эмил Каптагаев тууралуу 2009 жылдагы жинди күндөр деген пикирин жазып чыкты. Жинди күндөр 2009 жылы президенттик шайлоо өттү. Атамбаев жыгылгандан соң мен күз айларында Каптагаевди форумга ээрчитип келдим. Экөөнү табыштырдым. Ал идеолог катары бизде иштей баштады. Ошондо Рыскелди Момбеков ачуу калдырып, күн алыс кыжынып, Каптагаевди урам деп жаңжал салчу. Мен токтотуп койчумун. Кызыгы бүгүнкү күндө Каптагаевдин тыңсынып, Атамбаевди шыбаганы кайсы логикага сыят? Эрксизден жылмаясың. Ошондо Рыскелдини тийгизбей койгон мен элем. Себеби биз бир команда болчубуз. Анан калса Каптагаев Учур гезитине маалымат жазып турчу. Кыскасы ал бууттанган Рыскелдинин жиндилиги унутулбайт экен да деп жазган Аслан Сартбаев. Атайын комиссия Сопоковдун ишмердигин текшергени Стамбулга жөнөйт. Ведомстволор аралык комиссия Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун ишмердигин текшерет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Мекемелер аралык жумушчу топ министрликтин демилгеси менен түзүлдү. Ага башкы прокуратура, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү кирди. Алар экс консулдун ишин текшерүү үчүн Стамбул шаарына барышат. 10 ноябрь кечке маал Стамбул шаарынын Фатих аймагындагы мейманканалардын биринде Айеркен Саймаитини белгисиз адам атып кеткен. Ооруканага жеткизилген Саймаити алган жаракатынан каза тапкан. Саймаити Азаттык быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөдө аты аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Саймаити аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени айтылган. Кылмыш болгон жерде Кыргызстандын дипломатиялык номуру тагылган автоунааны сүрөтү тарады. Маркум Саймаити ушул машина менен жүргөн деген кептерге удаа эле президент Стамбулдагы консул Эркин Сопоковду иштен алды. Ал ортодо шектүүлөр колго түшүп, алардын экөөсү Кыргыз Республикасын жараныбыз деп көрсөтмө берди. Премьер Абылгазиев депутаттар тыюу салбаса казинодон пайда тапмак беле? СДПК фракциясынын депутаты Улан Примовдун ою боюнча бюджеттин кошумча булагы катары казинолорду кайра ачуу керек экен. Ал алыскы аймактарда жайгашып чет өлкөлүктөрдү тартса болот дейт. Өкмөт башчы Абылгазиев бюджетке кошумча каражат түшүп турганына каршы эмес деген, бирок мурда депутаттар казиного тыюу салган мыйзам кабыл алганын эскертти. Анын пикиринде, ача турган болсок, мыйзам кабыл алып, маселе жаралбаш үчүн өлкөнүн жарандары ойной албагандай кылуу керек. Жекшеев, КТРКны коомдук канал кыла албай койдум. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагалыгынан жана мүчөлүгүнөн кетүү тууралуу арыз жазды. Бул маалыматты Азаттыкка өзү ырастады. Ал каналды коомдук кыла албай койгонун, буга мыйзамдык карама каршылыктарда тоскоол болгонун билдирди. Мен кечээ арыз жазып бердим. Чынында эле менин колумдан көп нерсе келбей койду. Коомдук телеканал кыла албай койдум. Мыйзамдын өзүндө мамлекеттик жана коомдук деп карама каршылыктар бар экен. Мен чайналып кеттим, башка себеп жок. Балким менден кыйын жаштар келип иштесе оңдойт деп ойлойм. Жыпар Жекшеев былтыр июнда коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин башчылыгына 2-чи мөөнөткө шайланган. Мыйзамга ылайык төраганын арызы парламентте каралат жана андан кийин жаңысы тандалат. КТРКнын байкоочу кеңешинин 15 мүчөсү бар. Алардын 5-өөнү президент, 5-өөнү парламент жана калган 5 мүчөсүн жарандык коом сунуш кылган талапкерлердин арасынан парламент тандап алат. Жыпар Жекшеевде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сунуш кылган. Бишкек милициясы тергеп жаткан 20 кылмыш ишинин документи жоголуп кетти. Башкы прокуратура кылмыш иштеринин документтери жоголуп кеткен фактын аныктады. Текшерүү учурунда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн бөлүмдөрү тарабынан козголгон 20 кылмыш ишинин документи жок болуп чыккан. Башкы прокуратура түзүлгөн кырдаалды ар тараптуу ачык текшерип жана бул ишке тийиштиги бар кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн факты, кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси менен каттоого алынды. Сотко чейинки тергөө амалдарын жүргүзүү УКМКнын Бишкек шаардык башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө тапшырылды.
Өзбекстандан Кыргызстанга 10 жолу ууланган азыктар келген. 2019-жылдын башынан бери Өзбекстандан Евразия экономикалык биримдигинин фитосанитардык карантиндик талаптарына жооп бербеген 356 факты катталган. Бул тууралуу Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги маалымат берди. Анын ичинде 10 жолу ууланган продукциялар келген. Акыркы жолу Өзбекстандан ташылып келген анардын ууланганы аныкталган. Товар Өзбекстандын фитосанитардык көзөмөлүнүн сертификаты менен келген. Оштогу лабораториянын текшерүүсүнөн өткөндө вирусу менен ууланганы белгилүү болгон. Мындан кийин Өзбекстандан келген 35-25 тонна башка товарлар да достук бекетинен өткөрүлгөн жок. Фитосанитардык карантиндик текшерүүдөн өткөндө 35-25 тонна продукцияны курма, биялма жана башка фитосанитардык сертификаты жараксыз жана кутусунда этикеткасы жок экени аныкталган, дейт маалыматта. ЭАПтин талаптарына жана Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык карантиндик товарлардын Өзбекстандан ташып келүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Министрликтин алдындагы өсүмдүктөрдүн карантини департаменти кошуна өлкөнүн тийиштүү мекемесине өсүмдүк азыктарына убактылуу чектөө киргизилип жатканы жөнүндө кат жөнөтүлдү. Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев башкы прокуратура менен соттошот. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев башкы прокуратураны сотко берди. Бул туурасында КСДП партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков Facebook баракчасынан дуарызга башкы прокуратуранын пресс-релизи себеп болду деп жазды. Башкы прокуратура мурунку президентке карата козголгон кылмыш иштеринин алкагында Алмазбек Атамбаевдин жана анын жакындарынын мүлкүн, активдерин жана мекемелерин текшерилет деп билдирген. Прокуратуранын маалыматына ылайык 2015-жылдан бери Автомаш Энерго жоопкерчилиги чектелген коомунда бир дагы жолу салыктын текшерүү жүргүзүлгөн эмес. Мындан тышкары фирманын жетекчилиги салык органдарына керектүү документтерди көргөзүүдөн баш тартып келет. Опунбаев менен Жунушалиевдин отставкасы каңкууланды. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы менен УКМК төрагасы Орозбек Опунбаев ИИМ башчысы Кашкар Жунушалиевдин кызматтан кетери каңкууланды. Себеби Койташтагы кагылышууда эки органдын жетекчилеринин ишмердигинде эки ачалык жаралганы, бири-бири менен байланыш болбогону ырасталабы деп жазып чыкты Азия News гезите бүгүнкү чыккан санында. Эске салсак, аталган комиссиянын мүчөлөрү Клара Сооронкулова менен Жаркынбек Касымбеков бир жактуу иликтөө болгондугу, күч органдарынын жоопкерчилиги каралбаганы үчүн каршылык көрсөтүшкөн. Аныгында эл карап турат да, бийликтин аброю сакталыш үчүн ката кетирген, сабатсыздыкка алдырган жетекчилерге баа берилиши маанилүү эмеспи? Эмесе Опунбаев менен Жунушалиев түйүнчөгүн түйө берсинби? Кыргызстан Лейлек районунан айрылып калышы мүмкүн. Баткен областындагы чегара маселеси чечилбесе, Баткен районунун 3 айыл өкмөтү жана Лейлек району толугу менен Кыргызстандан ажырап калуусу коркунучта. Бул тууралуу маалымат жыйынында Баткен Лейлек райондорунун жергиликтүү кеңештеринин депутаттары жана жарандык активисттер билдиришти. Алардын айтымында жергиликтүү калк баарын көрүп байкап турат. Тажикстан Кыргызстансыз эле чегара маселесин бир тараптуу өз пайдасына чечип жатат. Бишкектен барган расмий өкүлдөр эл менен жолукпай эле дүжүрлөр менен жолугуп, кайра кайтканды токтотушкан жок дейт жергиликтүү кеңештин депутаттары. Мындан тышкары чегарага жакын жайгашкан жарандар калктын атынан бийликке жазган каттар жана кайрылуулар тилекке каршы жоопсуз калганын жарандык активисттер кошумчалашты. Алар демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабастан, тажик тарап дагы деле такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүп жаткандарын баса белгилешти. Москвада тай боксу чемпиону Ашот Балянды атып кетишти. Орусиянын тергөө комитеттеринин басма сөз катчысы Юлия Иванованын 14-ноябрда Интерфакс агенттигине билдиргенине караганда, Ашот Балянды бир күн мурда Москванын түштүк батыш аймагына белгисиз адамдар атып кетишкен. Аталган органдын маалыматында спортчуну көп кабаттуу үйдүн жанында өлтүрүп кеткен окуя боюнча тергөө иштери башталды. Спортчунун өлүгү өз машинасынан табылган. Улуту армян, 40 жаштагы Ашот Балян тай боксу боюнча 3 ирет дүйнө чемпиону болгон. Ал тай боксунан 2004-жылы кеткен жана ошондон бери Орусияда жашап келген. Киши урдап $20,000 талап кылгандардын бири кармалды. Ал Крым чөйрөдөн.
Жалал киши урдоого шектелип уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Ал шериктери менен чогуу 28 жаштагы жигитти кармап кетип, туугандарынан $20,000 талап кылган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Бул окуя ушул жылдын 11 февралында болгон. Жалал Абад шаарындагы Салтанат ресторанынын жанынан сузактык жигитти белгисиз адамдар Honda Fit автоунаасына салып уурдап кетишкен. Жабырлануучуну Бишкекке алып барышат да туугандарынан $20,000 талап кылышат. Бул факты боюнча 2 адам кармалып, уурдалган жигит туугандарына өткөрүлүп берилген эле. Кылмышка тиешелүү дагы 2 адам бар экени аныкталып, алар изделип жаткан. Ноябрь айында шектүүлөрдүн 3-чүсү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү 26 жаштагы Аламүдүндүк жигит Бишкекте жашынып жүргөн жеринен кармалды дешти милициядан. Учурда тергөө амалдары уланууда. Месси сезон аяктаганда Барселона менен келишимин узартпайт. Аргентиналык футболчу Барселона клубунун чабуулчусу Лионель Месси 2020-21 сезону башталганга чейин Барселона менен келишимин узартпайт. Бул тууралуу Марса басылмасы жар салды. Маалыматка ылайык, Лионель Мессинин учурдагы келишими 2020 жылдын 21 сезону менен аяктайт. Бирок Месси сезон аяктагандан кийин келишим тууралуу талкуулоого даяр эмес. Аргентиналык футболчу өзүнүн формасын жана мындан ары жогорку даражада улантып кете аларын байкаганы жатат. Мындан тышкары Месси Барселона клубунун абалына да жараша чечим кабыл алмакчы. Мурда жалпыга маалымдоо каражаттары Барселона Мессиге карьерасын аягына чейин 10 жылдык жетекчилик кызматты сунуштаганын жазып чыгышкан. Өткөн айда Европа чемпионатынын эң мыкты футболчуларына бериле турган алтын бутса сыйлыгына Барселонанын чабуулчусу Лионель Месси 6-жолу татыктуу болду.